Azыр umrалардын түрү көбөйгөн. Умралар $1200 болуп атат. Анан бизнес класстагы ошо менен бардык биз $2200, $1000 кымбат. Эмне айырмасы бар десе, ошол жана бизнес класс деген харамдын түбүнөн гостиница алат экен да. Ошондой айырмачылык бар экен. $1000 деген 500 метр, 800 метр, 1 километр алыс болот экен. Кроваты бирдей, тамак ашы да бирдей болушу мүмкүн, жолдо экен да. Ана мен сурадым да, силер ошо менен келбейт белеңер, эмнеге ушинтип кымбатка түшүп келдиңер? Десем, урда келгенбиз умрага биз дейт. Ысыкта жолдо жүргөндөн кыйын экен дейт. Бу жерде 5 мал намазга таарат алып түшүп чыгып атыпты, тиякта бир намазга келип, күтүп анан кайра барасың дейт да. Анан ошого көп адамдар бар, ошого шашылып эле арзан экен, $1000 экен, башка деп атат. Сен бай болгончу кетип атасың да. Өмүрүңдө умрага 1-2 барасың. Ошон үчүн сен ошо бизнес класс менен барган сага пайда болот экен. Англиялыктар келет, харамдын түбүндө, саат түбүндө жатып алып, ибадат кылат, 5 мал намазга катышат сонун түрдө келип. А биздикилер багымдакта келсе пешин калат, пешин келсе асыр калат, асыр келсе эптеп өзүн кыстап отуруп, куттан окуанан кайра барыш керек, бирин таппайт кыйналып жүрө берет. А $1000 жол киреген кетип келген тоюңа дагы жетпейт ал нерсе. Ошого урматтуу элим, өзүңөрдү сыйласаңар, ошо менен эле баргыла дейт элем мен. Бул арзан кымбат эмес, маселе анда эмес, маселе ибадат жакшы кылганда экен да.